Бүгүн биз атайын көз азиздер үчүн курулган көп кабаттуу үйдөгү Жеңишбек Токторов агайыбыздын үйүнө конокко келдик. Анда эмесе бүгүн алардын үй ичиндеги жашоо тиричилиги жөнүндө кеңири сиздерге көрсөтүп беребиз. Саламатсызбы? Бүгүн үйүңүзгө конокко келдик атайы. Жакшы. Кандайсыздар? Келин. Жеңиш эке кандайсыз? Саламатсызбы? Денсаулыктарыңыз жакшыбы? Бүгүн сиздин үйүңүзгө атайы конокко келдик эле. Өзүңүздүн басып өткөн жолуңуз жөнүндө, жашоо тиричилигиңиз жөнүндө телекөрүүчүлөргө кеңири айтып берсеңиз. Туулгандан бери ушундай жарыкчылыгым экенин көрбөй ушу сезим менен гана жүрөбүз. Өзүм 53 жаштамын. Балалыгыңыз кайсыл жерде өттү? Балалыгымбы? Кеңеште, Кеңеш айылында өстү. 69-жылы музыканы баштадым, 4,5 жашында баштагам. Ошондон бери ушул музыка менен гана алып урушуп жүрөм, башка иш колдон келбейт. Жубайыма ушу Кеңештен карындашым эле таап берген. Карындашым гана себепкер болуп табышып калдык. Эстегенде кандай сезимдер болот? Мисалы, балалуу болдуңуз, сиз аны көрө алган жоксуз, кантип сезесиз аны? Эми сезим аркылуу да. Сезимге таянып, бизде көз жок болгон үчүн. Эми көргөн менен көрбөгөндүн айырмасы ушунчалык асман менен жердей. Түшүндүрүү да кыйын, кыскасы сезим менен да. Туруп эле Ямаха чукулайм. Ямаха чукулап, жазып койгон, памятка жазып койгондорун угуп, өзүм настройка кылам. Эгерде өзүм начар сезсем. Начар сезгенде ошо Ямаханы мен настройка кылып турам. Бетти жууп, анан чай-пай ичип алып туруп, компьютерге отурам. Говорящий компьютер бар. Ютубтарга кирип, аны муну угуп, дүйнө сейрек учурларды табыгам. Ошо. Убакыт өткөнүн билбей калам. Эми эле отурсаң обедке чакырышат, эми эле отурсаң ужинга чакырып калышат ошо. Бизге Кудай Таала деген сабырды ушунчалык берет окшойт. Өзүмдү өзүм неме кыла билем да, колдоп бекем кармай билем. Бизден да начар инвалидтер бар да, аркыл адамдар бар. Өзүң айткандай, алтысан аман туруп проблема болуп эме кыла алабыз деп атпайсыңбы? Менин айтайын дегеним, ар ким өзүнө өзү ишениш керек. Ар ким өзүнө өзү ишениш керек, алдына максат коюш керек. Ушул. Майкл Джексонун немесин ойноп берейин, а?
турабыз ушу. Неме жеңиш, бул неме боюнча келдим эле. Мисалы үчүн сен бош убактың кандай? Китеп окуу боюнча, музыка жазуу боюнча ушундай иштер менен келдим. Сен кол убактың бошпу ушундай? Болуп калат. Тамком болот, тос болот. Биз бош убактта эмне кылабыз? Мынадыга бул балага келген сөйөн мен айттым. Китеп окуу, баягы немеде говорящий деп коет. Ана китеп менен аласуу. Ана бирибизден келип кабар алып, кандай нерсе болуп атат. Китеп керек болсо жазып берип турам. Флешкага жазып берем. Кээ бирлери мындай иш болуп калды деп өздөрү келет үйгө. Мүмкүнчүлүк болушуна карап, маселе чечкенге аракет кылабыз. Сиздердин кошунаңыздар келип калды бул жака. Жакшы, жакшы. Айзира, кандай, жакшы жүрөсүңбү? Канчанчы класста окуйсуң? 10 класста окуйм. Сен көзүңдөн тубасабы? Ооба. Эмнени көтөрүп алгансың бул? Колумда китеп бул. 1 класстын китеби Атайын бул. көз азиздер үчүн китеп экен, э? Сен окуй аласың? Ооба, мурун 1 классында окуп жүргөн китебим эле. Бирок азыр муну окуй калдым. Бирок окушту билесиң да дагы, эсиңде бар да. Бизге окуп бербейсиңби? Азыр бул жакта тамга бар экен. Мен бул жерде эч кандай тамга көрбөй атам да, бул эмнени түшүндүрөт? Бул жакта азыр мурунку китеп, анан кийин бул жакта плоскийда жазылган, анан астында брайлядагы жазылган да. Плоский тамгаларды тешип неме алышкан. Анан кийин мисалы мына А плоский жазылып турат. Жанында болсом по брайле жазылып турат. Бирок мен акырын окуйм, бат окуй албайм. Бул жака дагы андан сырткары музыкага кызыгып турбайсыңбы? Ооба. Сиз баскан жол бейиш сымал көрүнөт. Сиз турган жер гүлдүү бактай өңдөнөт. Сиз ырдасыз айлуу түндө күн чыгып, чымчыктар баары сизди коштошот. Алтын апам өчпөс экен чырагың, жүзүңдөн нур кетпес экен ар дайым. Жаныңызда колдоп коштоп мен турайын. Бул ырды мен жалгыз сизге арнайын. Мен сизди асмандагы айга теңейм. Мен сизди жарык чачкан күнгө теңейм. Ушундай сулуу жанды белек кылган Кудайга мен 1000 мертеден ыраазымын дейм. Өзгөчө дүйнөнү өзгөчө көз менен караган, ушунчалык жан дүйнөсү бай адамдарды көрүп өз көзүбүз менен күбө болдук. Сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Саламатта калыңыздар. Рахмат. Мындан да келип туруңуздар, келгениңизден чоң рахмат. Бизден да ушундай келип кабар алып турса, абдан көңүл көтөрүлүп, жакшы нерселер болот. Сиздерге чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Бизге ушундай кызыктуу маек куруп бергениңиздер үчүн дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, сиз менен бизге агарып аткан таң жөнөкөй гана күнүмдүк көрүнүш болсо, ал эми көз азиз инсандар үчүн бул канчалык бакыт экенине сиз менен менин түшүнүшүм абдан кыйын болушу мүмкүн. Эгер сиздин көзүңүз дүйнөнүн толук көрүп, колуңуз каалаган жерге жетип жаткан болсо, демек сиз абдан бактылуу инсансыз. Күнүмдүк болор болбос түйшүктөр бул инсандардын жашоосунун алдында бир кенедей нерсе болуп калышы мүмкүн. Андыктан шүгүр келтирип жашаңыз. Самара Халилова, Манас Мусаев, Ынтымак, Позитив программасы.